Сколиоз деген бул в сагитальном положенияда сколиоз деген кыйшайып калган сөзү да булчу. То есть сагитальный деген мындай да, кыйшайып калган сөз да. Ошону билдирет да булчу. 3 степень болот сколиоздун. Биринчи степень бул деген 10 градуска чейин, экинчи степень бул деген 15 градуска чейин, үчүнчү степень уже 15 градустан нары уже үчүнчү степень деп айтат. Уже сколиоз түз болуп туруп, мындай бурулганда ошону сколиоз деп коет. Ал деген эмне себептен болот? Сиз да? Ал деген эмне себептен болот? Көбүнчөсү сколиоз болуп атканда мен деген врач ортопедке барам. Анткени эмнеге могу бутта таман деген плоскостопия болушу мүмкүн. Андан кийин плоскостопия болгондон кийин тазовый кость деп коет. То есть тазовый кость. Ошол кышайып кетиши мүмкүн. Кышайгандан ары бел нары кышайып кетет. Сколиоздун дарбаса болот, бирок полностью эмес. Мисалы сизде биринчи степень сколиоз болду да, биринчи степень сколиозду силер кичине түзөсөңүз болот, бирок до конца түздөй албайсыз. Экинчи степень дагы түзөлбөй калат. Аны кандай деп айтсам, оңдосо болот да, бирок чтобы андан ары хуже кетпесин да, андан ары жаман болбосун да. Ошон үчүн УФК кылышат адамдар.